Assalamu alaikum, урматтуу достор, туугандар, мен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерге Германиядан чоң салам барыңыздарга. Буюрса дагы видео тартып сиздер үчүн. Жакшы жаңылыктарым бар. Экрандан алыстабай, видеону акыргача көрсөңүздөр, жакшы маалыматтар болот, буюрса туугандар. О жакта эме бар экен, пицца, кебаб, халал. Германиянын Фризойте деген бир кичинекей шаарына жүк алып келип түшүргөм. 5-күн, бүгүн пятница. Обедте уже бошотуп эмени. Машинени бошотуп, уже пятница, суббота, воскресенье. Понедельникече, буюрса дүйшөмбүгөчө выходной. Анан ошондо бир сыйра шаарды айланып, ошоп сиздер менен бөлүшүп кетейин. Жакшы жаңылыктар менен, буюрса бизде жакшы жаңылыктар бар. Европага келем дегендер үчүн жакшы жаңылыктар бар, туугандар. Сиздерге мурдагы видеодо айтканда өзү права жөнүндө эме кылам деген болчумун. Айтып берейин депчи. Ошону бир сыйра кыскача айтып берейин. Андан кийин жаңылык менен бөлүшөм, туугандар. Жолдорду карабайсыздар, полный бурчаткалар менен. Даже машиналар өтчү жолдор бурчатка таптаза. Туугандар, праваны өзү план эме закон боюнча 185 күн айдаганга болот экен биздин права. 185 күндөн кийин ошол кайсыл мамлекеттин ВНЖсы бар болсо, ошону алмаштырыш керек экен. Бизди эме токтотуп, полиция токтотуп, праваны алып, ошол эме жакка жөнөтүп берди. Биз прописка болгон жакка. Биз аны барып алмаштырдык. Ан үчүн не документтер керек? Ан үчүн посольстводон ошол правасы действительно бар, эмеде бар деген, базада бар, правасы чистый деген документ. Андан кийин ошол документти, праваны словакскийге котордук. Андан кийин психотест бар болчу, психотестти өттүк. Психотесттин эмеси, кагазы, андан медосмотр. Ошол 4 документти алып эмеге бардык, права берчү жерге барып, 4-төн тапшырып, правага тапшырып койдук. Тапшырсак срочный келе турганы 2 күндө келет экен, 2 рабочий күндө. 2 рабочий күндө 26 евро төлөдүк. 26 евро төлөп, ошол праваны алдык, европейский права. Бирсе ошол права менен иштейбиз. Мынакей туугандар, Германия сиздерге кандай билбейм, бирок өтө таза, тынч, элдери жакшы. Ушинтип жашап ататтар. Анан сиздерге айтчу жакшы жаңылыгым, жакшы жаңылык. Эме мен отдел кадрга чалып, биздин азыр иштеп аткан жака, биз иштеп аткан жака эме келиш кыйыныраак да, себеби Словакиянын посольствосу эмеде, Астанада, Кыргызстанда Словакиянын посольствосу жок. Ошол себептен бул жака келип, очередке туруш, Литвияга, Полшага, Чехияга виза алыш бир аз кыйыныраак. Ошого биздин эмеден, биздин фирманын Венгрияга филиалы ачылган да. Венгрияга филиалы ачылган, ошол жака келсеңиздер болот. Мен бир сыйра эме менен сүйлөштүм. Отдел кадрлар менен сүйлөшүп, эме кылсам, келсе болот. Кыргызстандан эмелерди алабыз деди. Анан Кыргызстанда эмелер бар экен. Кыргызстанда Венгриянын посольствосу бар экен. Венгриянын посольствосу бар экен.
ошол жака барып эмени алсаңыздар, виза алсаңыздар болот. Анын үчүн не кылыш керек? Мен Инстаграмга, өзүм Инстаграмга катталыңыздар, сөзсүз түрдө. Инстаграмга катталсаңыздар, Инстаграмдан эмелер болот. Мен ошол Венгриядагы отдел кадрлардын номерлерин жазам, ошого жумуш боюнча жазтабыз деп эме кылсаңыздар, ошолор сиздерди жумушка алат. Ошолор менен сүйлөшүп, не документтер керек, кандай кылыш керек, өздөрү жардам берет. Анан ал жакта өзү ушул жака келчүлөрдүн эмелери бар экен. Группасы, ошол жака кошот сиздерге Telegram группага. Ошол жактан келсеңиздер болот. Не себептен мен бул фирманы сиздерге предлагать этип атам? Себеби бул фирманын условиясы жакшы. Монда бир жакшы бир эстелик бар экен. Бул фирманын условиясы жакшы туугандар. Эң эмеси условиясы өтө сонун. Мен биринчи келгенде 30 евродон эмедеге төлөйт. 30 евродон стажировкага төлөйт. 30 евродон кийин өзүң отдельный машина алгандан кийин 2300дөн төлөйт. 2300дөн төлөп, акырын зарплатаны көтөрүп 2700 еврогоча зарплата алса болот. Анан туугандар, мен Инстаграмга катталыңыздар. Инстаграмга катталып, Инстаграмдан промой эфирлерге чыгып турам. Ошол жака келген суроолорго колумдан келишинче эме кылып жардам берип, ошол жака жооп беришке аракет кылам. Чип картанын номерин берем, ошол эмелердин номерлерин берем. Бирок мен именно ошол өзүбүздүн фирманын эмесини, отдел кадрларынын номерлерин лентага чыгарам. Эгерде кимде ким келем дей турган болсо, ошол жака кирип, Инстаграмга катталып, ошол жактан алып сүйлөшсөңүздөр болот. Только орусча сүйлөшөсүздөр. Орусча сүйлөшүп, баарын өздөрү түшүндүрүп берет. Буларга да водитель керек да. Ошого алар деле кызыкчылыгы бар да бул нерседечи. Ошон үчүн туугандар, кимде ким келем дей турган болсо, ошол Инстаграмга каттап, номерди алып, ошолор менен сүйлөшүп келиңиздер. Мен башка фирмаларда иштеген эмесмин. Полский, башка фирмаларда иштеген эмесмин. Ошон үчүн өзүм иштеген фирманы предлагать этем. Өзүмдүн фирмам өтө жакшы, условиясы да өтө жакшы. Ошон үчүн кыргыздар эле эмес, өзбек, казак, мен подписчиктерим келгиле, келип иштегиле. Эгерде кыргыздар келбесе, мисалы үчүн кыргыздар келбесе, кыргыздардын ордуна башка бирөөлөр келет. Мисалы үчүн украиндер келет, грузиндер келет, молдавандар келет. Туугандар, ошон үчүн келгиле, иштегиле, бири-бирибизге жардам берейли. Ошондой туугандар. Анан кээ бир туугандарга машинеде жашап, машинеде иштеген жакпайт экен. Анан ошолорго айтайын, келип иштеп, опыт алгандан кийин, мисалы үчүн опыт менен квартирада жашап, эртең менен үйүнөн чыгып, кечинде үйүнө келе турганда жумуштар бар. Фур айдап, мисалы үчүн складтан жүк аласың, алып барасың, складтарга таркатып кечинде келесиң, машинени базага коесуң, квартираңа барып, жатып, эс ала бересиң. Ошондой жумуштар да бар. Анын үчүн биринчи келиш керек, опыт алыш керек. Европада жакшылап опыт алып, иштеп, андай жумуштар өздөрү эле чыгат акырындык менен. Биздикилер сразу болуп кетсе деп эме кылабыз өзү негизичи. Ошон үчүн келип иштеп, ошондой жумуштарга кызыккандар, ошондой жумуштарга өткүлө. Ошондой туугандар. Анан көпчүлүгү мага жазат. Мисалы үчүн мен 42-43 видеом болсо, ошонун бирөөсүн да көрбөйт дагы. Байке, ака, качан Европага кандай барсак болот депчи. Туугандар, ошо видеолорду көрсөңүздөр, баарын айткам, баарын түшүндүргөм, кандай иштештин жолуну айткам. Ошондой туугандар. Айтчу нерсе, келгиле, иштегиле. Анан элдерге да жардам бергиле туугандар. Мен видеомо лайк басып, адамдарга таркаткыла, эме болсун. Жардам болсун келе албай жүргөндөргө. Мисалы үчүн элдер бар, фирмалар менен сүйлөшүп алып туруп, приглашение на работану 600 еврого, 800 еврого саткандар бар да.
ошол фирмалар менен сүйлөшсөңөр, менин фирма менен сүйлөшсөңөр, промой келесиңер да. Ал мен отдел кадр менен сүйлөштүм, ал действительно айтты. Келсин, жазсын мага деди. Биздин номерди бергиле деди. Кааласаң реклама кыл деди. Мен аларга айтчайт, мен блогермин, биздин Кыргызстандан көпчүлүгү келет, келгиси келет, келем деп атат десем, биздин номерлерди бергиле деди. Номерлерди берсеңер, биз өзүбүз сүйлөшүп, жардам берип, ошол сенин атыңдан Тимур Мергенов, мен өзү паспорт боюнча Тимур Мергенов да. Атым Арзымат, бирок паспорт боюнча Тимур Мергенов. Тимур Мергеновтан алдык десеңер, может, силерге эртерээк жооп берип, эртерээк эме кылышы мүмкүн. Эртерээк жооп бериши мүмкүн туугандар. Буякта сон жер бар экен. Анталия кебаб хаус дейт. Мына туугандар, Германиянын деле, Германиянын бир кичинекей шаарчасын көрдүңүздөр. Мынакей таптаза. Билбейм, эмес деле, дизайн немелер деле мага жакты. Сонун келип, көрүп, иштеп эме кылсаңыздар болот. Халал, көрдүңүздөрбү? Кебаб пицца. Үй жакта арабча жазылып турат. Кебаб пицца салат дейт. Мына туугандар, келиңиздер. Ушундай көп сүйлөй бердим окшойт. Эмеге видеого лайк басып, YouTube'га катталыңыздар, колдон келишинче видеолорду чыгарып, маалыматтар менен бөлүшөбүз туугандар.